Саламатсыздарбы? Бүгін сандар темасын улайбыз. Лексикалык минимум. Канчанчы? Кылым. Бөлүм. Буйрук. Жашайт. Эч нерсе эмес. Барат. Кабылдама. Жайгашкан. Кечиресиз. Иреттик санатоочтор. Иреттик санатооч заттын орун тартибин билдирет. Алар санатооч сөздөргө ынчы мүчөсүнүн уланышы менен жасалат. Мисалы, 5. Эреже боюнча сандан кийин дефис коюлса, андан мурда турган санга ынчы мүчөсү уланып окулат. 5 кабат. Жазууда рим цифрасынан кийин дефис коюлбайт, бирок ынчы мүчөсү кошулуп айтылат. 4 бөлүм. 20 кылым. Номер белгисинен кийин жазылган санга ынчы мүчөсү уланып айтылат, бирок дефис коюлбайт. Номер 5 буйрук. Номер 48 билет. Салыштырыңыз. 6 бөлмө. Дефис коюлса, 6 деп окулат. 6 бөлмөдө жашайт. 6 бөлмө. Дефис коюлбаса, 6 бөлмө деп окулат. Имаратта 6 бөлмө бар. Ал 3 курста окуйт. Номер 9 буйрукка кол коюлду. Кабылдама 3 кабатта жайгашкан. Ал канчанчы кабатта жашайт? Ал 5 кабатта жашайт. Бул канчанчы үй? Бул 13 үй. Сиздин кеңсеңиз канчанчы кабатта? Менин кеңсем 7 кабатта. Кечиресиз, 7 кичи районго канчанчы автобус барат? Ал жакка 226 жана 12 автобустар барат. Рахмат. Эч нерсе эмес.